Nooruz байыртадан баркталып келаткан майрам катары белгиленет. Бул күнү адамдар жакшылыкка үмүт кылып, эски таарыныштарды унутуп, баардыгын жаңыдан баштоого умтулушат. Бул жаңы күн же болбосо жаңы жыл майрамы түндүк электр ишканасынын короосун Кыргыз айылына айлантты. Анда боз үй алты бакан улуттук кийим кийген кыз жигиттен тартып, ата-бабалардын дасторконунда сыйлуу ордуар тамак-аштардын түрлөрүн кезиктирүүгө болот. Кыргыз эли негизинен көбүнчө эт, сүт азыктарына басым жасайт. Ар бир улуттук шаң-шөкөт той топурларды кымызсыз, айрансыз, беш бармаксыз, касык артасыз, чучуксуз элестетүүгө болбойт. Бүгүн дагы дал ушул Nooruz майрамында улуттук тамак-аштардын 55тен ашык түрлөрү жасалып, келген коноктордун алдына сунушталды. Бул жерде кымыз, айран сыяктуу улуттук суусундуктардан тартып, беш бармак, олоо жана быжынын түрлөрү бар. Кыргыздардын дасторконунда улуттук тамак-аштар али күнчө кадырлуу. Nooruz майрамында дагы бул даамдардын сынагынын уюштурулушу бекеринен эмес. Аталган сынакка 40 чукул тамак-аштын түрүн жасап келген Райхан Качканакова 25 жылдан бери чүй электр ишканасында инженер болуп эмгектенет. Өмүрүнүн чейрек кылымын сүйүктүү кесибине арнаса дагы улуттук тамак-аштардын кантип, кандай учурда жасаларын ийине жибине чейин билет. Бул жерде олоо биринчи, аны айтып бердим. Бу жерде 5 сала, бул дагы иче карындан жасалат. Борсок, болбосо кытырактан, бу жерде куйрук бор, баягы кыргыз малдуу жандуу калк болгондуктан куйрук бор дайыма колдонулуп жеткилген. Болбосо талкан, балалуу болгондо дайыма талкан таратып той беришип өшүнүшкөн. Түркүн даамдардын арасынан өзгөчөлөнгөн тамак-аш жасалгасы ар биринин кызыгуусун арттырып жатты. Анда көчмөн кыргыздын чыныгы турмушу улуттук тамак-аштын түрлөрү менен чагылдырылган. Тоолорубуз бул ала тоо, маңдай тескей тоолорубуз бул нандан жасалган, үстүнүн баары эт курчалган. Бул сүзмөдөн жасалган, бул мөңгүлөр, бул мөңгүдөн агып чыккан булак суусу. Бул биздин кереметтүү ысык көлүбүз. Ысык көлүбүздү сүзмөдөн жасадык. Сүзмөдөн жасап үстүнө жашнакай ак куулар калкып жүрөт. Бардык катышуучулар жалаң гана улуттук тамак-аш эмес, ыр-бий жана аркан тартыш, күрөш, ордо сыяктуу улуттук оюндардан дагы өз өнөрлөрүн сынап жатышты. Алардын өнөрлөрүнө ар бир ишкананын өкүлчүлүктөрүнөн түзүлгөн калыстар тобу саресеп салып, татыктууну тандоонун аракетинде. Улуттук оюндун 3-4 түрү бар. Ошол эле тогуз коргол, кыргыз күрөш, ордо бар, анын ичинде аркан тартыш бар. Дагы биз баягы чектеген жерибиз жок, анткени бүгүнкү убакытта азыр ким кайсы оюнга даярбыз десе, ошонун арасынан дагы биз кошумча уюштурууга даярбыз да. Nooruz майрамды белгилөөгө түндүк электр ишканасында эмгектенген 3,5 миң адам жана бардык 17 райондук электр станция кызматкерлери тартылган. Ишкана жетекчиси Искендер Кадыркуловдун айтымында, ааламдашуу заманында улуттун баалуулуктарын даңазалаган мындай ийри майрамдар көз жазымда калбаш керек. Север Электрода энергетика системасында бир чоң юбилей бар. Быйыл 85 жыл болот. Ошого карата биз кичине масштабын чоңойтуп, мындай чоңураак деңгээлде өткөрөлүк деген ой менен бүгүнкү күндү көрүп атасыңар, ушуну өткөрүп атабыз. Талас филиалында ушул эле деңгээлде өткөрүп атышат, алар өздөрүнчө. Nooruz майрамы кайдан келбесин, анын символдору менен ритуалдары эмнени билдирбесин, кайсы ишенимге таандык болбосун, бул майрам миңдеген жылдар бою жер бетинде көптөгөн элдердин чыныгы элдик майрамы катары каралууда. Аны 2010 жылы Бириккен Улуттар уюму адамзаттын маданий мурасы деп жарыялап, бардык элдердин эл аралык майрамы деп бекитип берген. Айтпөз Ыргакбек кызы Жанадил Абубакир уулу, ЛТР, Бишкек.